Ассаламу алейкум достор. Сербия келем дегендерге совет: обязательный жумушту жатаканан тактабанан келгиле. Бул жака Россияда элестетип келип алгандар деле болуп атат экен. Бул жакта Россиядагыдай эмес. Орус тили менен сербченин айырмасы бар. Сербтер орусча түшүнбөйт. Түшүнсө аз маз, түшүнгөндөр бары аз экен. Ошого жумуш жатаканан тактабанан келгиле. Экинчи тема бул агентстволор Сербияга жөнөтүш үчүн азыр 50-60 миң сурап атат экен. Бул 50-60 миң деген бул Евросоюзда эмес да, Сербиячы. Кымбат деп ойлойм бул Сербияга жөнөткөн 50-60 миңге. 50-60 миңге ичинде билети менен болгон болсо, компания жөнөтүп атса, бул жакшы. Анан 60 миң, 50 миң берип коюп өзүң билет алсаң, плюс билет деле бул жака кымбат. 30 миң, 35 миңге чейин аласың. Ошондой мындай жакшы агентстволор табып, тактап агентство менен сүйлөшүп анан келгиле бул жака. Келерден алдын. Дагы эмне? Анан кымбат айтса, лучше башкасын издегиле. Айтат, 50 миң бересиң, билетти өзүң аласың дегендерден башкасын издегиле барып. Олордун бул жака келген жумуш эч кандай деле жумуш кылып берген жок да. Бул жака безвизовый режим болгондон кийин просто договор кылып берип атат силерге. Плюс олор бияктагы Сербиядагы жумуш берүүчүдөн деле может акча алган болушу мүмкүн, плюс силерден алып атат. Агентстволор деле аз маз ойлонуп койсоңор элди. Ошо достор, так иштейм десеңер келип, Сербия жакшы. Элдери деле жакшы, орустарга салыштырмалуу кыйла жакшы. Жүрө бересиң кенен. Айлыктары бирок ошо Россияныкындай эле. Азыр курска салыштырсаң тем более. Ошондой. Мындай венж алганбыз биз. Бир сонандай венж алдык. Мында тосуп көрөсүз го. Сербиянын венжин алганбыз. Буюрса жакшы баары. Суроолор болсо жазгыла, жооп берем обязательно. Каналга катталып, лайк басып койгула достор. Жаңы видеолор чыгарып турабыз Сербия жөнүндө. Салам алейкум.